Саламатсыңар балдар, кандайсыңар? Бүгүнкү темабыз жалпы республикалык тестке 172 күн калды. Сен даярсыңбы дейт, Кана комментарийлерди жазып баштагыла. Азыр ушул теманын үстүндө сүйлөшөбүз, анан аябай эффективдүү кандай даярданабыз. Ошондой эле мен сабактан кийин белек берем, группаларга жөнөтөм. Чыныгы тесттерди мен түз эфирде талдаган сабактарымдан силерге берем. Так, кана комментарийлерди көрөлү. Ооба, даярмын дейт. Так, орто дейт. Жок дейт, даяр эместер бар экен. Так, даярданып атам дейт, даярмын дейт. Так, жакшы. Так, канда балдар карагыла. Биз даярданып атканда, демек, канча бал алгысы келип аткандар бар бул жерде азыр? Жазгылачы балдар, канча бал алгыңар келип атат ортодон? Так, Эстангүл 200 плюс дейт. Аз карап тургула, кызыктуу нерсени байкайсыңар балдар. 200 плюс 160 плюс 250 дейт. 200 плюс даярданып аракет кылып жатабыз 200 алганга дейт. 200 алганга даярданып атышат экен, 180, 200, 220, 190 дейт. Деле 190, 180ден аз жокпу, ала тургандар? Бүт эле 200 балбы? 180, 220 дейт. 150, 180 болсо да мейли дейт. 220. 160 плюс. Зульхумар. Так, 195. Так, макул. Эми менде кийинки суроо бар балдар, Ким канча саат окуп атат? Ар кимиңер жазгылачы, мына 200 балл, 200 плюс дегендер канча саат окуп атасыңар азыр? 3-4 saat deydi, 3 saat, 4 saat, dağı 3-4 saat, 2-3 saat deydi. Gününe 2 saat böltem deydi, 2-3 saat, köp bolsa 5 saat deydi, 5 saatler de var eken, 2 saat, bir keç 2 saat bölüyordu atken. 2-3 saat deydi. Gününe, Estangül 5 saat okutam deydi. Estangül 200 bal alam деп жазган жана, ар кандай эң көп болсо 5 saat дейт. Ошол 5 saatыңар Инстаграмда жок кетип калбай атабы случайно? Азыр эле бир окуучу менен сүйлөшүп аттым эле, агай сабакка даярданып атып эле, анан эле Инстаграмга кирип кетип калам да дейт, билбей калам дейт, ошону менен унутам дейт да. Мен кирбейм дейт. Жок. 2 saat 30 minut экен, кружоктон сырткы 2 saat дейт. Болду, рахмат, жакшы. Так, эми карайлы. Пробный тесттер болсо жөнөтөсүңүз дейт, Ооба, пробный тесттер, чыныгы тесттер, бардыгы бар, берем буюрса. Балдар, эми карагыла. Алам деген балыңар 200 плюс болуп атат, окуп аткан саатыңар 3-4 saat, 2 saat, көп болсо 5 saat деди, бирөө эле жазды, бирөөкө эле. Бирок 2 saat, 2 saat, 2-3 saat. Ушундай 2 saat, 3 saat окусаңар, балдар, 80 балдан 90 балга чейин аласыңар силер. Разысыңарбы ошонуңарга?
Карасыңар силер, мондай нерсени байкадыңар беле мына? Мындай нерсе, курска барган балдар бар, курска барып даярданат дагы, анан чыныгы тестти тапшырганда курска барбай жүргөндөр алардан көп алып коет эле го. Ошондой нерсе байкадыңар беле? Ооба. Ооба. Эми карасыңар балдар, силер ошол курска барып атам дейсиңер, мына Бишкекке барып атасыңар, кээ бирөөңөр ар кайсы курстарга барып атасыңар, убактыңарды коротуп атасыңар, анан акчаңарды коротуп атасыңар, күчүңөрдү коротуп атасыңар, анан окуганыңар үйдөн 2 саат, 2-3 саат. Бул эмне деген окуш? Бул 2-3 саат окуганда силер муну азыр жөн эле сөз менен эле көбөйтүп айтып койдуңар да дагычы. Ошо 2-3 саатты да жөн отуруп окубайсыңар да силер. Ошонун жарымы Instagram, жарымы WhatsAppка кирип кетет дагы 1 саат, 1,5 саат эле окуп атсаңар мүмкүн да. Чынбы? Көбүнчө окуучулар ушундай. Азыр бизде катуу даярдык жүрүп атат. Күнүнө мына баягы атайын алтын сертификатка даярданып аткан бир 2 окуучуна катуу даярдап атам азыр алтын сертификатка. Ошондо 2-ден 5ке чейин кечке иштейбиз. Андан үйдөн дагы иштейт да. Ошондо жумасына 5 жолу 2-ден 5ке чейин мисалы үчүн мен менен 3 сааттан иштеп атса, андан кийин үйдөн барат дагы иштейт. Ошондо булардын окуп атканы мисалы үчүн 200 балам, 200 плюс алам дегендер күнүнө минимум 10 сааттан азыр жөн эле окуп атат. Азыр мен силерге жооп берем да балдар, эмне үчүн курска окуп туруп, анан 2-3 сааттан үйдөн машыксаңар, силер эч кандай балл ала албай каласыңар, окубаган балдар деле силерден көп балл алып коюшу мүмкүн. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Башкача айтканда, биздин мээбиз, адамдын мээси ушундай иштейт экен. Унутчаак экен. Пешене эмес, пешенеде дейт да, пешене деп коюп жүрө берсең болбойт. Сен эмгектенишиң керек. Бардыгы баягы мыйзам ченемдүүлүк, бардыгы мыйзамдарга баш ийет, жаратылышта мыйзамдар, бардыгы мыйзам бар да, себеп натыйжа деп коет. Сен себебин кылсаң, анан натыйжасын күтөсүң. Мисалы үчүн, дыйкандын ой жүгүртүүсү, анан багбандын ой жүгүртүүсү деген түшүнүк бар да. Дыйкандын ой жүгүртүүсү деген мындай балдар. Жазында дыйкан жерге, мына көбү ушул жерде отургандардын көбү эле мына 90-95% талаада иштеп эле жүрөсүңөр, Ошондо дыйкан жазында жерге картошка отургузса, ал күзүндө пешенеде деп коюп, күзүндө помидорду күтпөйт да, ал чынбы? Картошка отургузган адам эмнени күтөт ал? Картошканы күтөт, чынбы? Картошка, сен иши отургузушуң керек. Отургузгандан кийин сугарышың керек. Бул жерде эмгек керек да. Анан эң маанилүү нерсе балдар, сен картошканы 3 жолу сугарышың керек болсо, мисалы, сен бир жолу барып туруп, бүгүн мен 3 жолу сугарып салам дагы, анан болду, келбей эле коеюнчу, эс алайынчы десең болбойт. Убагында кылышың керек. Себеби убагында кылбай турсаң, ал 3 жолу сугарганың дагы жетпейт экен. Ашыкча сугарып койсоң, чирип кетет, убагында сугарбай койсоң, болду. Ар бир нерсе өз убагында болуш керек экен, анан жетиштүү деңгээлде болуш керек экен. Силер мына ушул нерсени жакшы түшүнүшүңөр керек. Мына дыйкандын ой жүгүртүүсү, багбандын ой жүгүртүүсү деп коет. Ошондой себеп натыйжа. Сен себебин кыласың, кылганда дагы методология, техника менен өз убагында кыласың. Жөн эле билип билбей эле ура бербей, өз убагында, Ошон үчүн мына мугалимдерден кеңеш сурап, анан точный кандай кылыш керек. Ошон үчүн мен силерге азыр айтып атам. Мына темабыз эмне болду? 172 күн калды деп атабыз, 172 күн калды. Эми балдар келгиле. Карайлы, 172 күн болсо, биздин бир күндүк жашообуз кандай өтүп атат? Азыр бир сере анализ кылабыз дагы, анан канча сааттан бөлө алат экенбиз, ошону карайлы. Мына карагыла, бул жерде 200 балл алам деген окуучу күнүнө 10 сааттан минимум окуйт экен. Силер азыр 2-3 сааттан окуп, калп эле асмандын башын сүйлөп атасыңар, болбойт андай балдар. 200 балл ала албайсыңар. Түшүндүңөрбү? Нормальный ала турган болсоңор, 10 сааттан окугула, андан кийин күткүлө. 10 саатты эметпеле, жөн 250 балл алам деп эле асманды сүйлөй бербегиле. Реальный нерсени карагыла.
Карагыла, эми кандай кылабыз? Себеби адамдын мээси унутчак болот деп атабыз, Ошондо сен курска келип окуп атасың, окуп маалыматты алып атасың, мээңе загрузка кылдың мисалы үчүнчү. Ошондо жаңы көргөн маалымат 2% гана мээге кирет. Башкача айтканда 98% адамдын мээси мындай киргизбейт экен да, башкача айтканда маалыматтычы. Баягы охранниктер тосуп турат го, кишилерди киргизбей зданиягачы. Ошондой эле мээ келип аткан информациянын 98%-ин киргизбей коет экен. Себеби мээге аябай көп информация кирсе дагы чыдабай кетет экен да кадимкидей. Ошон үчүн 98% эмне кылат экен? Киргизбей коет экен. Көрдүңөрбү? Бул силер эле эмес, мына мен деле мисалы үчүн канча жылдан бери мугалим болуп, көп нерселерди окуп үйрөнүп жүрсөм деле, бүгүнкү күндө жаңы бир илим алып атсам, мисалы үчүн жаңы нерселерди да үйрөнөм да мен. Ошондо үйрөнүп атканда бир эле жолу окуганда менин мээме кирип калбайт балдар. Ушул законду, мыйзамды мен түшүнгөн үчүн кайра кечке кайталай берем, анан сиңип калат, денеге чейин сиңгенден кийин анан автоматизация деп коет. Автоматтык деңгээлде өзүнөн өзү уже аткарыла баштайт да. Мээңер түшүндүңөрбү? Ошондо 2% кирет экен да, 98% киргизбейт экен. Демек силер курска барып атам деп өзүңөрдү алдабай эле койсоңор болот экен. Себеби 2% кирсе, көчөдө курска келбеген окуучунун анда кандай айырмасы бар силерден? Силер 2% мээге киргенден кийин 98% мугалимдин сүйлөгөнү кирбесе, анда үйгө барганыңдан кийин кайталабасаң, 2-3 саат эптеп эле окумуш болуп отуруп койсоң, ушу 2% дагы мээңен чыгып кетет да. Ошондо курска келбеген окуучу менен сенин айырмаң жок болуп атпайбы? Көрүп атасыңарбы? Бул мен жөн эле сөздү айткан жокмун да, бул илимий тастыктоолор. Окумуштуулар муну изилдеп көрсөтүштү. 98% маалыматты мээге киргизбейт мээ өзү. Силер мисалы үчүн көчөдө карасаңар, басып жүргөндө көзүңөр көрөт, кулагыңар канчалаган информация бар, мээ бардыгын мындай киргизбей тосуп турат экен, көрдүңөрбү? Көзүңөр көрбөйт көп нерсеничи. Мисалы үчүн азыр үйдүн комнатага кирип жакшылап карасаңар, комнатанын ичинде бир гүл өсүп турган болсо, ошону көп жылдан бери, даже көп күндөн бери көрбөй эле жүргөн болосуңар да, бүгүн барып көзүңдү ачып карасаң, ошо гүлдү көрүп каласың. Же болбосо бир телевизор, же дагы бир нерсе сен байкабайсың да, үйүңдө эмне бар, эмне жок экенин даже билбейсиң, чынбы? Мээ ушундай тозот экен. Ошол себептен биз эмне кылышыбыз керек экен анда? Ошол маалыматты жаңы бир тема үйрөнгөндө биз бир эле жолу көрүп алып эмес, ошону 25 жолу кайталай турган болсок, 25-ти 2-ге көбөйтсөк 50%. Маалыматтын 50% кирет экен. Мына 10 саатты эмнеге коротобуз? Ошол теманы кайра кайталоого. Мисал үчүн балдар, мен математикадан сабак өткөндө, окуучулар баягы тапшырмаларын алып келсе, мындай бир карап туруп 10 эсеп чыгарган болсо, баары туура же туура эмес деп шарт эле айтып коем да, 1 секундта эле, анан сиз текшерген жоксуз го дей берет да. Бирок мен ошол китепти окуучулар менен ушунчалык көп иштегендиктен баардыгы уже жаттап бүтүп калгансың да. Анан ошол мен тажрыйбам менен бөлүшкүм келип атат силердечи. Мисалы үчүн окуучуларды байкасаң минтет да, агай мен бул теманы эсепти там бышыкташ үчүн мага жаңы эсеп бербейсизби дагы, булар эми бүтүп калды да дейт да. Бирок өзүм тажрыйбаман айтсам, ошол эсепти чыгарган эсепти эле кайра кайталап чыгарыш керек да. Ошондо сен бир эсепти мээңе киргизгенден кийин ар жакта логикаң өзү ойгонот да, сен башка эсепти ошого окшотуп чыгара баштайсың. Мен деле мурун ошол силердей кезде ойлочумун да, ошо бир эсеп мен муну бир мугалим көрсөтүп салды, болду, эми муну чыгарганга болбойт, муну билип калдым депчи. Бирок билип калдым деген дагы бул мээ алдап коет да силерди. Ооба, сен билип калдың. Жок, ал билип калган жоксуң, сен ошол эле эсепти 10 жолу кайра кайталап чыгар. Анан досторуңа алып барып үйрөт. Үйрөтпөсөң деле ошол кайра кайталап чыгар да, сөзсүз. Ошол аябай пайда алып келет. Ошондуктан YouTube'дан деле бир эсепти көрө турган болсоңор, силер болду бир эле жолу көрүп, ал корейский же турецкий сериал эмес, аны бир эле жолу көрүп койгондойчу, силер аны кайра кайталап көрүп, кайра чыгарып, кайра 10 жолу, 20 жолу көчүрүп жазсаңар, анан үйрөнөсүңөр. Бул биринчиси.
Азыр мен сабак бүткөндөн кийин силерге дагы подарка жөнөтөм. Белек түз эфирде мен да чыгарган баягы чыныгы тесттер бар, эсептер. Ошолорду тесттердин иштелишин жөнөтсөм, силер ошону сөзсүз кайталап көп жолу көргүлө. Анан алар дайыма эле тура бербейт. Мен аларды кайра удалить этип салам. Ошондуктан сразу жөнөткөндө сразу көрүп, колдонуп, көчүрүп жазып, үйрөнүп алгыла. Ошол себептен эң биринчи үйрөнүүнүн секрети бул эмне экен, балдар? Илим алуунун эң чоң секрети, сыры эмне экен? Эмнени түшүндүңөр жантан бери? Мына мен 10 мүнөт сүйлөдүм. Кайталоо дейт, кайталоо. Билесиңер да, баягы эме деп коет го, орустарда эме бар, макал. Повторение, папа учения дегенди уктуңар беле? Кайталоо бул илим алуунун папасы дегенди. Кайталоо, Кайталоо дегенди, ооба. Демек, ошол бир эле нерсени кайра-кайра кайталай бересиң. Брюс Ли дагы айткан сөзү бар экен да, Брюс Лини тааныйсыңар да? Повторение мать учения дейт. Жок, андай эмес. Повторение это папа учения, да? Илим алуунун папасы. Бул жаңы силерге. Меге сиңиш үчүн. Брюс Ли айтат экен, мынтип айткан экен, мен дейт 10 000 прием үйрөнгөн адамды, 10 000 прием билген адамдан мен коркпойм. Мен бир эле приемду 10 000 жолу кайталаган адамдан корком деп айткан экен да. Себеби ошол 10 000 жолу кайталаган адам бул мастерство деп коет да, ошол жогорку деңгээлге жеткирет да. Ошол себептен балдар, силер мындай ой жүгүрүшүңөр мүмкүн да, мына убакыт аз калды, мен бардыгын үйрөнүшүм керек депчи. Анан ме дагы силерди дагы алдайт да. Ооба, убакыт аз калды, сен көп нерсе үйрөнүшүң керек, давай шашыл деп ме өзү ушинтип иштейт да. Ошондо силер эң биринчи бир теманы өтө жакшы терең деңгээлде үйрөнө турган болсоңор, анда силер экинчи теманы тезирээк үйрөнөт экенсиңер. Түшүндүңөрбү? Бир теманы аябай жогорку деңгээлде, мисалы үчүн, ошол элементарный эле математикадан баштасак, бөлчөктөр темасын ийне жибине чейин аябай жакшылап өздөштүрсөңөр, мына ондук бөлчөк, жөнөкөй бөлчөк, жалпы бөлүмгө келтирүү, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, ушул беле бөлчөктөрдү мастер деңгээлге жете турган болсоңор, бөлчөктөрдү көргөндө ойлонбой чыгара турган деңгээлге жеткире турган болсоңор, башка татаал темаларды кое тургула. Ушу бөлчөктөргө бир ай катуу убакыт бөлө турган болсоңор, ушуну өздөштүрүп ала турган болсоңор, анда кийинки теманы уже оңой үйрөнөсүңөр, мунун фундаментинин негизинде да. Ушундай секрет бар, балдар. Ошондуктан бир нерсени үйрөнгөндө аябай жогорку деңгээлде үйрөнгөнгө аракет кылышыңар керек. Түшүндүңөр, Эми экинчи карайлы, балдар. Бизде күнүнө мына 24 саатыбыз бар, мына 24 саат. Эми карайлы, 10 саат убактыбыз окуганга барбы же жокпу, мына ушуну карайлы. Эң биринчи биздин убактыбыз эмнеге кетет, балдар? Жазгылачы. Мына эң биринчи убактыбыз эмнеге коротобуз биз? Уйку дейт, уйку. Уйкуга канча саат бөлөбүз? Так, 5, 6, 8, 8, 7. 7, 8. Макул, 8 саатты алалы, 8 саат. Так, андан кийин 8 саат уйкуга кетет экен. Так, отургула, мындай жазайын. Уйку. Так, 8 саат убактысы, мына. Убактысы 8 саат кетет. Андан кийин экинчи, мектепте канча саат? Саат канчадан канчага чейин мектепте болосуңар? 8-ден 12-ге чейинби? 11-лер кандай окуп атат ошондо? 1:30-га чейин окуйсуңарбы? 1:30. Канчадан? 8:15-тен?
Хорошо. 8'den 1,5'ga чейин болса, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1,5. Макул, 6 saat кететкене. Мектепке 6 saat вакыт кететкен. Так, андан кийин жолгочу. Жолго канча вакыт кетет? Жолго 1 saat барасың, келесиң 1 saat, жарым saat. Жолго ошондо, мисалы үчүн сен барганга жарым saat, келгенге жарым saat кетет да. Ошондо 1 saat жол деп коелу. Так, 4-үнчү, андан кийин үйдө жумуштар бар да. Үйдө жумуштар, үйдөгүлөргө жардам бериш керек. Канча saat кетет аларга? Тамактанууга 2 saat экен. 1 saat, 2 saat, жардам үйдөгүлөргө. Үйдөгүлөргө жардам 2 saat кетет. Андан кийин курстарга барат экенбиз, Курстарга барсаңар, анан үй тапшырма аткарсаңар, канча вакыт кетет аларга? Кээ бирөө барбайт экен. Эми мен жалпысынан айтып атам, курстарга барган болсоңор, ага да жолго кетет 2 saat, 2 saat, 3 saat дейт кээ бирөө. Ошондо болду, келгиле кошолу жетеби ушул? Тамактанганда бар эле, тамактанганга тамакка 2 saat кетет дейт. 2 saat тамактанат экенбиз. Дагы эмне бар? Дагы эмнеге? Инстаграмга отуруш керек да, чынбы? Телефон, WhatsApp, там TikTok бар, ага да отуруш керек, отуруп кичине көрүп коюш керек. Соцсеттерге канча вакыт кетет? Соцсеть. Навестить, так. 1 saat дейт. Соцсетке 1 saat кетеби? 3-4 saat кетет дейт. 4 saat деп кой. Нормальный, соцсетке 4 saat стабильно кетиресиң да, чынбы? Словарь, так. Болду, жетет. Келгиле санайбыз эми. Нормальный эле болду окшойт. 8ге 6-ны кошом. Так, 8ге 2-ны кошсом 10. Андан кийин 17, 17, 19, 21. 25 saat болуп кетти го бул жагы эле. Бизде 24 saat болсо, биз даже 24 saattан 25-ти алсак -1. Биз даже 1 saat карыз болуп калдык го окууга. Ортого качан даярданабыз анда? Жетпейт экен го балдар могу жагыбыз. Туура эле коштумбу мен? Жетпей калды, көрдүңөрбү? Биз даже карыз болуп калдык. Демек, ортого даярданганга убакыт жок экен, вообще жок убакыт. Биз наоборот карыз болуп калдык. Эртеңки күндө минус кылып коебуз деппи, Так. Не кылабыз анда? Убакытты могул эме, анда келгиле могу жерден карайбыз балдар, убакыт табалы. Бизге 10 saat убакыт керек. 10 saat убакыт табышыбыз керек. Давайте могу жерден кайсынысынан азайтабыз. Так, жардам дейт, үйдөгүлөргө жардам бербей эле койбойлубу 2 saat? Же жардам берелиби? Же курстарга, же тамак 2 saat. Бардыгы эле керек экен го бул жакта, уйкуну азайт. Уйкуну азайтсаң дагы болбойт. Нормальный уктабасаң, анда да миң иштебейт. 8 saat укташың керек. Инстаграмды өчүрүш керек дейт, Так, значит, мындай биринчи убакыт 4 saat Инстаграм жеп коюп атат биздин келечектичи. Ошол себептен, значит, соцсеттер, эң биринчи Инстаграмды удалить этиш керек экен анда. Инстаграм. Удалить этесиң. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, WhatsApp'ты калтырып коесуңарбы? WhatsApp керек болуп калат да. Бирок калгандарын удалить этип салсаңар боло берет. 1 секундту баалаш керек дейт. Ошондо Инстаграмды удалить этсең, 4 saat уже готов. 4 saat даяр. Дагы эмне кылабыз? Жолго батыраак басып барып келебизби? Тамак дейт 2 saat. Так, могу жактан мектепке 6 saat кетип атат. Бул деле керек да, жолго 1 saat дейт. Жолдо 1 saat эмес, кичине тездетиш керек болуп атат, Жолго 30 минута дейт. Маяктан 30 минут эптеп чыгаралы.
жолго там 05 саат, ошондо 4 саат болсо 05 саат кошулду. Тамактануу 1 саат, бат-баттан тамакты жеп салалы да, курстарга. Тамак 2 саат болсо, тамакты 1 саатка азайтсак, бияка 1 саат кошулса, мектеп 6 саат болуп атат. Эмне чын эле кечки 6 саат ба ошондо? Уйкуну 7 саат кылсак, дене тарбия сабагы кирсең да тест иштесең болот дейт, 7 саат жетет. Болуптур, уйкуну 7 саат кылсак, бияка 1 саат кошулат. Так, дагы мектеп 6 саат болсо, акыркы сааттан жооп суроо керек дейт, 1 саат жардам жетет го дейт. Үйдөгүлөргө бат-баттан жардам берип, 1 саат жардамды да 1 саат кылсак, канча саат чыгып атат? 4, 7,5 саат чыкты да, ошондо делечи, 7,5 саат. 10 саатка жетпей атат. 10 саат даярданганда 200 плюс балл. Анда 10 саатка чейин 200 баллга чейин эле разы болобуз да, андачы ошонусуна, Ким 200 балл десе, анда 10 саат бөлүш керек балдар. 10 саат бөлбөсөң болбойт. 10 сааттан да көп бөлөсүң. 8-ден 12 чейин бош болобуз го дейт. Кечинде бош болосуңарбы? Түн узарды 8, 9, 10, 11, 12, 4 саат бар экен, Так, болуптур. Анда балдар мындай кыласыңар. Көрдүңөрбү? Демек, биз мындай кылабыз да. Бул нерсени кылыш үчүн мен эмнеге муну мен силерге жазып берип атам, Эгерде силер точный түшүнсөңөр, кыла баштайсыңар. Себеби бул ОРТ-дан жогорку жакшы балл алыш, бул силердин уже келечегиңер. Силер уже азыр мен студент болдум деген түшүнүк болуш керек да силерде. Мен уже жогорку окуу жайды уже окуп баштадым. Келечектеги бая боло турган кесибиңерди элестетип, ошого даярдык бүгүндөн башталып атат. Эми келечекте силер жакшы бир мындай адис болоюн деген оюңар бар болсо, анда бүгүндөн баштап уже окуп эмгектенип башташыңар керек. Болбосо үлгүрбөйсүңөр. Эми биринчи балдар, ушул нерсени кылыш үчүн биз дайыма эстеп жүрүшүбүз керек да. Мен муну жазып атканын себеби, силер азыр мына биз чогуу бардыгыбыз отуруп, мунун үстүндө иштеп атканда, мына азыр ойлондук, көп нерсени жаздык да. Бирок силер азыр эле могу сабак бүткөндөн кийин силерде эмне болот? 2% гана маалымат кирет деп айтпадымбы меге? 98%ды меги киргизбей койду азыр мен айткан нерселердичи. Бирок силер өзүңөр аралашкан үчүн эстеп калышыңар мүмкүн. Ошондуктан эң биринчи проблема бул унутуп калат экенсиңер, бат эле. То есть ошондо силер эртеңки күн келгенден кийин уже бүгүнкү нерсенин бардыгын көбүн унутуп каласыңар да. Ошол себептен унутпаш үчүн силер өзүңөргө мындай бир белги, бир нерсени кылышыңар керек да. Баягы ОРТ-дан мынча балл алам деп эстей турган же колго баягы мындай кызыл бир нерсе тагып аласың, же саатыңа чаптап коесуң, же соткаңа бир белги. Сен ошону көргөндө эле улам эле ОРТ-дан мен жогорку балл алышым керек. Медакадемия, мына бая тапшырам деген келечектеги стоматолог же болбосо юрист же котормочу же дагы ким ушул нерселерди үйрөнөм деген нерсени баягы кыял ой максатыңарды жазып алып туруп, анан улам караганда эстеп тургандай болушуңар керек. Ошол себептен улам эстеген сайын балдар баягы Инстаграмды дагы удалить эткенде осторожный удалить этесиңер да, баягы керек да ал аккаунтуңду, бая паролдоруңду жазып туруп, анан удалить эт. Себеби паролуңду да унутуп калсаң, кийин кире албай кыйналып каласың. Ошол себептен аны бир жерге жазып туруп, анан эртең точно жүктөйм деп өзүңөргө сөз бересиңер да. Себеби ошол Инстаграм, Фейсбук өтө көп убакытты жеп коет балдар. Силер 1 минут эле азыр эле бир немени карайм деп отурасың да, ошо менен 3 саат ошо жерде отуруп, мээң чарчап калган болот да. Ошол сен 3 саатты баягы материалды кайра-кайра кайталап, үйрөнгөнгө жумшасаң болот. Ошол себептен балдар, силер көп нерсени биз эмне кылабыз? Эртеңкиге калтырабыз, чынбы?
мен эртең жасайм, биринчи күнү жасайм, эртең депчи. Анан ошол могул жаман нерселерди дагы, мисалы үчүн Инстаграмды дагычы, мисалы, убактыңды жеп коюп атпайбы? Ошондуктан сен аны мындай кыласың. Азыр удалить этем, бүгүн ОРТга даярданам, анан эртең точно жүктөйм деп коесуң да, өзүң айтасың. Анан эртең болгондо айтасың да, эртең точно жүктөйм, азыр ОРТга даярданайын, эртең точно жүктөйм, бир күн чыдап тур деп өзүңдү кайра ушинтип коесуң да, көрдүңөрбү? То есть эртең дегенди ушуга калтырып койсоң, эртең точно жүктөйм, бүгүн чыдап тур, эртең точно. Ошондо анан бир аздан кийин сен көнүп кетесиң. Анан окуганда ошондо азыр мына 172 күн кала турган болсо, балдар, 172 күн, аябай жакшы бир результаттарды көрсөтсөңөр болот. Силер дагы бир нерсени түшүнгүлө, что акыркы жолу 11 класс болуп атам, мурун окубагандай эми окуйн деп туруп, өзүңөр карап, ошо өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшүп, мына уже кылам. Анан ушундай кылып кылат экенбиз, Түшүндүңөрбү? Кантип даярданабыз дейт. Даярданганда ошол сабактарды, сабактарды көп жолу кайталап көрүшүңөр керек. Мен азыр Telegram группага дагы жөнөтөм. Так, суроолорду бир сыйра карайлы. Анан балдар, сабак окуганда мындай кылып окуйсуңар. Бир отурганда эле көп окуй берсеңер, башында чыдабай кетишиңер мүмкүн да. Ошондуктан жарым саат же 20 минут сабак окуп туруп, анан 10-15 минут эс аласың да, ошо эс алып аткан убакта үйдөгүлөргө жардамдашып койсоңор болот да. Ошондо баягы үйдөгүлөргө деле жардам бересиң, мээң дагы эс алат, анан кайра мээң эс алгандан кийин кайра сабакка отурасың, кайра. Анан сөзсүз ушул баягы соцсеттерди удалить этмейинче силер убактыңар болбойт. Эгерде удалить эте албай турган болсоңор, анда баягы уведомление деп коет. Уведомление баягы WhatsApp кызыл болуп калат го, WhatsApp, Telegram кызыл болуп калгандачы. Ошол кызылдары уведомлениясын өчүрүп кое турган болсоң, кызыл болбой калса, WhatsApp'ты силер караганда, баягы 1 сообщение, 2 сообщение, 3 сообщение дегенин сен көрбөсөң, сен ачпайсың да. Ошондой кылып койсоңор дагы уже акырындык менен оңой эле көнүп каласыңар да. Бул атайын психологиялык жактан жасалган да, что сообщение 1-2 деп кызыл болуп калганда сен ачсын деп психологдор, программисттер атайын жасаган да. Бул мээ ушундай да, сөзсүз көрүш керек, күтө албайт да сообщение келгенден кийинчи. Ошон үчүн звуковой сообщениясын биринчи өчүрүп саласыңар, экинчиси уведомление настройкадан кирип өчүрүп койсоңор, анан үчүнчүсү удалить этиш жеңил болуп калат. Түшүндүңөрбү? Ушул нерселерди аткарсаңар, ошону практика жүзүндө мен өзүм кылгам да, себеби мен деле WhatsApp эмелерди карап отура бересиң да, анан жумуш кыла албайсың да, же китеп жазып атсаң, китеп жаза албайсың, улам эле сообщение келсе ачкың келе берет, анан ошентип эмелерди, баягы уведомленияларды өчүрүп, анан күндүз жанагы эртең менен 8ден кечки саат 9га чейин дагы баягы өчүрүп салса болот да, WhatsApp өзү эле өчүп турат, андан кийин күйөт. Ушундай кылсаңар, жакшы убактыңарды экономить этип, анан туура иштейсиңер. Так, макул, эми ооба, туура SMS ачкыбыз келет дейт, Так, жакшы. Пока ушул балдар бүгүнчө. Эми балдар, мен да жакшы бир акция кылып койдук. Ошол 3 айлык түз эфирде баягы онлайн марафон ортого даярданууну баштадык. Экинчи этабы кийинки потокторду ошого жазылгыла. 1000 сомго 3 ай кылып койдук. 900гө жакын тесттер, сабактар. Химия, биология, тарых, бардыгы бар тесттер. Сабактар баягы аналогия окуп түшүнүү, грамматика, математика бүт бардыгы бар. Анан мен менен жеке WhatsApp'тан байланышып окуйсуңар. Акцияны ошол 25 ноябрга чейин деп койдук. Ошол 3 күндөн бери болуп атат, окуучулар жазылып атат. Жазылып окуп башташты. Ошондо эме кыласыңар. Ошо менен катталып, даярданып окусаңар, анан башка курстарга барыштын деле кереги жок болот. Өзүңөргө дагы эконом болот. Үйдө жылуу отуруп алып, анан любой момент сурооңор болсо мага берсеңер, мен жооп берем.
бардык сабактар бар, тесттердин бардыгы бар. Ошол 2 жылдан бери атайын ошол чогултуп, ичине бардык сабактарды топтоп, тесттерди топтоп, чогултуп атам, чтобы окуучулар жакшы мындай шартта даярдансын, анан экономияда болсун депчи ата-энелерге. Ошон үчүн ошол курска катталып, жазылып окугула. Былтыр дагы ошондой кылып окуган окуучулардын бардыгы аябай жакшы результаттарга жетишти. Мына мен WhatsApp'ымды жөнөтүп койдум, единица кылып эле там салынат, ал оңой эле мен WhatsApp'ымды жазып алгыла, ошол. Так, мен сообщение кандай кетет экен, Мен Телеграмга жөнөтүп коем, балдар, мен WhatsApp'ым бар болуш керек силерде. Ошондо курсту буюрса 3 айлык марафон деп койдук, бирок 3 ай бүткөндөн кийин негизи майга чейин даярданыш керек да. Ошондо баягы кыргыз тил, математика, аналогия, геометрия бүт бардыгы бар. Анан кошумча тарых, биология, химия боюнча дагы тесттер бар, балдар. 1000 суроодго жакын тесттер бар да. Ортадан анан плюс англис тили да бар каалоочулар үчүн, англис тил курсу. Ортага бүт бардыгы ортонун материалдары, ошолор менен даярдансаңар, ортадан аябай жакшы бал аласыңар. Так, макул, анда ошол, азыр мен силерге башында айткандай белек сабагымды жөнөтөм. Чыныгы тесттерди, талдоолор, 1,5 сааттык ушу түз эфирде болгон талдоону мен Telegram группага жөнөтүп коем, силер ошол жактан көрүп даярдангыла, балдар. Андан сырткары кошумча дагы көп сабактардын ссылкасын жөнөтөм Telegramга. Анда саламатта тургула. Дагы жолугабыз буюрса.